Доктор Шашевна, өзүңүз айтып кеттиңиз баягы болсо 23 мектеп кирилет депчи. Ошонун арасында Нарын шаарында Эсенгул Ибраев атындагы орто мектеп бар эле, барыбы карап болсузбу? Мен азыр бул тизме жанымда жок, бирок мен сизге жооп берейин толугу менен. Анткени бир аз программадагы өзгөртүп атат. Өзгөрүү болдубу? Өзгөрүү жана бул жерде биздин республикалык деңгээлдеги интернат мектеп. Нарында Асан Үсөнов мектеби такыр каралбай калды. Нарындык мен кыйын деген балдарга бекер, мисалы үчүн жеке менчик мектептерде түзүлгөн шарт сыяктуу ошентебиз да. Толугу менен оңдоп бересиз, оңдоп түзөтүп, лабораториясын дагы жакшы. Рахмат. Доктор Шашен, айтсаңыз, сиз келгениңизге канча болду? 1,5 жыл болуп калды? Жок, жылга жете элек. Жете элекпи? Сиз келечекте бала бакчага бара турган балдардын камтылган, тартылган пайызы канча эле? Ага чейин азыр 26,6 болчу. Мен келген азыр 30%ке жакындадык. Өсүш бар, Андан дагы жогору темп бар. Анткени себеби бүгүнкү күндө жаңы эле постановление менен айрым даярдалган 560 жанагы ар кайсы имараттарда даярдадык, ылайыкташылган борборлорду ачып атат. Статистикадагы жылдын аягына чейин президент тарабынан 40%ке жеткирүү коюлган. Биз интенсивдүү ошо менен иштеп атабыз. И буюрса дагы жетебиз деген пландар бар. Дагы бир сизден сунушта сураныч. Нарын областына караштуу Нарын районунда Куланактын айылы бар да. Куланак билем. Билесиз да? Ошого бир бала бакча муктаж да. Өтө чоң эмес, 100 орундук. Ошону айыл өкмөттүн ичинен каржыланып, ПСДсын документтерин жазып атышат. Бүтсө, бүтүрүп бере аласызбы? Курдуп бере аласызбы? Биз аракет кылабыз. Эгерде ошол Куланак айылындагы мектебибиз мектеп эмес, бала бакча. Түшүндүм. Мындай дагы болуп атат да, эгерде мектепте орун жетиштүү болсо, школа комплекс бала бакча мектептин жанында деп түзүп атабыз да. Анткени коммуналдык чыгым аз болот, жылытууга, кароого, тейлөө кызматына. Анан бул жаңы модельдерди да сунуштайбыз. Биринчиден, экинчиден анан элдин мындай ушул адам капиталын өнүктүрүү боюнча бизнесин жолго салуу боюнча мамлекет да колдоо берип атат, жеңилдетилген. Айылда кайсы бизнес? Айылда бизнес жок да, билесиз да. Айылдын малдарына ким ачмаган эле жеке менчик. Билесиз бала бакча. Бирок ачкандар бар. Жок, бизде жок, андай ачылбайт да, мен билем да. Сизден сураныч, документти бүтүрөбүз, жакында бүтүп беребиз. 100 орундук, өтө чоң эмес. Жардам бериңизчи, салдап бериңизчи. Салдап бересиз буюрса. Рахмат.